Мен Шабданова Мира Жумаковнамын. Өзүм пенсионеркамын. Ауылда турам. Эми менин кайрылуу себебим урматтуу Сооронбай Шариповичке кайрылат элем. Менин балам 19 сентябрь 2017 жылдан бери камакта. Ал болсо, аны болсо сен экстремистиң деп ошо камап коюшканда, эми келиним жазып койгон бир 4 строчкадан турган, эч кандай печатный продукт эмес, кол менен жазып койгон нерсени алар болсо ушул 2 кишиге бирдей иш ачып, ошо балам болсо камакта да. Эми 5 баласы бар, аялы экөөнүн ортосунда. Өкө тең намаз окуган, ушу ислам динин туткан адамдар да. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз бул бийликке келгенде мен ушу 5 мал намаз окуйт экен деп аябай сүйүндүм эле. Ушу биз жалпы мусулмандарга, Кыргызстанда мусулмандарга баарына ушу бир адилеттүүлүк көз караш менен карайт деп андан тышкары айткым келет. Ушу бул жерден сиз болсо ушу конституциянын гаранты болуп атпайсызбы? Булар болсо эми 31, 32, 33 беренени одоно бузуп атышпайбы? 4 строчкадан турган сап үчүн кол жазма, эч кандай печатный продукт эмес. Ошого бирдей эки кишини ушу бирдей тартып, эми экөөнүн тең экстремист атка кондуруп атышат да. Ушул жерде мен айткым келет, ошол жерден тергөөчү дагы ошо кызыктар болду да ушул ишке. Биринчиден мен ойлойм, ал бала болсо биринчиден кара санатайлык кылды, өзүнүн кызмат абалы менен колдонду да. Уже тергөө иштери да бүткөн. Эми ушу соту да болбой атат. Эми эгерде ушу балам болсо соттолуп кетсе, келиним экөө 5 баланын тагдыры кандай болот? 8 айдан бери камакта жатат. Эми ушу менин баламдын тагдыры кандай болот? Жалпы Кыргызстандын мусулмандарынын тагдыры кандай болот? Ушул экстремисттер деле дагы четинен эле намаз окуп, орозо кармап, ушу ак эмгеги менен иштейм дегендерди ушу четинен ушинтип балпарып эле камай береби? Эми бизге эмне 1937 жыл келдиби? Биз сүйлөп, же болбосо айтып койгон үчүн эле барыптыр камап, ушинтип кордоп, канча үй бүлөлөр ушул атасыз калып, бүй-туугансыз калып атат. Ушул жеринде да мен сурагым келет да, суроо бергим келет. Эми ошол 1800 мусулман ушундай жала менен экстремисттиң деп камалып отурат. Алардын үй бүлөлөрү бар. Ар бир үй бүлөдө бир 5 кишиден деп эсептегенде деле бир 10.000 киши ушул жабыр тартып атпайбы? Эми ушул ишти болсо силер көзөмөлдөп президент катары жардам болобу деп кайрылып атам да сизге.